Таңманай программасы биз улантабыз. Жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, кутмантаңыздар менен биз бүгүн коопсуздук тууралуу кеп кылып атабыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде коногубуз бар. Эфирде аны менен тааныштырып өтөлү. Бексултан Алимбеков, жаңы келе жаткан жаңы муундун алдыңкы катарындагы ырчылардын бири деп айтсак болот. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Сонун. Мана жакшы? Аябай сонун. Албетте Таңманайга келгенден кийин кантип сонун болбосун. Дам алыштым. Акмарал, бисмилла дегенде суроо менен баштайлы. Биздин темага жараша. Темага жараша. Темага жараша. Ойлонуп калдыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өйдөдө белектер менен коштолгон суроо узатканбыз. Ошол суроо менен Бексултанга ошол суроону узатып туруп баштайлы. Балким сиз жооп берсеңиз, сизге белекти кыйгарабыз деп. Мүмкүн. Биз өйдөдө сүйлөшкөнбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кечинде элестетиңиздер, көчөдө баратасыздар. Ошол учурда жаныңызга унаа келип токтоду. Токтоп сизден бир даректи сурады. Сиз коопсуздук иштемдерин карманып туруп кандай туура жооп беришиңиз керек деген суроону узатканбыз. Коопсуздук темасына алганбыз бүгүн Бексултан мырза. Кандай ойлойсуз? Сизде ошондой бир окуя катталды да, автоунаа келип жаныңызга токтоп, анан сизден бир белгисиз даректи сурап атат да. Анан сиз баягы ушундай бир коопсуздук эрежелерин балким сактоо максатында кантип жооп беришиңиз керек? Белгисиз автоунаа билинбейт ким келди, ким жок. Эми Бексултан балким баягы тапанчасын алып чыгып туруп анан жооп бериши мүмкүн. Билбейт экенмин мындай десек, бир даректи сураса, түз эле жакшы эле ойдо жооп берип коем го. Даректи билсем эгер, айтып берем. Бексултан эч кимден коркпойт экен да. Эч кимден эч нерседен коркпойт. Бир гана Кудайдан деп коет го. Ошондой. Аны бардык адамдарга тең мамиле жасап, жаман ойлобостон, кандай дарек сураса, ошого колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылып атам. Дагы эле. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден биз туура жоопторду албетте күтөбүз. 56 72 сандары түз эфирде иштеп жатат. Андан сырткары албетте биздин коногубузга Бексултанга өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Ал суроолорду WhatsApp аркылуу узатсаңыз болот. 777 40 02 02 сандары, 777 40 02 02 сандары. Бексултан, мына ырчылыкка жаңыдан кадам таштап, буюрса өзүңүздүн баягы чакан, баягы чоң болбосо да чакан жеке концерттериңизди дагы берип, ушу бир жаш чөйрөнүн арасында. Башкача бир стилде кийинип. Ооба, буюрса өзгөчө стиль менен ушул кыргыз шоу бизнесине аралашып жатасыз. Анан жакшы жаңылык менен биздин студиябызга да келип калыптырсыз. Концерт уюштурабыз, Ал боюнча кененирээк маалымат айтып кетейин. Өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн 4-курсунда окуймун. 28 ноябрь күнү, тагыраак айтканда эртең, саат 5-те Касым Тыныстанов атындагы концерттик залда Манас университетинде кичинекей кече өтүп атат. Бул кече бир гана мага таандык эмес, бул ошол Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин таланттары тарабынан уюштурулган бир чоңураак кече десек болот. Биз бул жерде бир чоң сюрпризди катып ушу көрүүчүлөргө сунайын деп атабыз. Көркөм өнөр факультетинин таланттары Түркия мамлекетинин Анталия шаарында барып кыргыз маданият дискуссиясыны өткөрүп келдик. Мындайча айтканда Кыргызстандын рухий дөөлөттөрүнү жарнамалап келдик десек жаңылышпаймын. 20га чукул таланттар барып, сахнаны толтуруп, түрк көрөрман боордош түрк элини таң калтыра алдык десек болот. Эми биз таң калтырбадык. Ошол биздеги рухий дөөлөттү 100% болбосо дагы кандайдыр бир өзүбүздүн жан дүйнөбүзүнө бөлүнүп чыккан талант менен көрсөткөнгө аракет кылдык. Ошон менен бирге көрүүчүлөр аябай кызыгып отурушту. Анан биринчи жолу арасында көргөндөрү да бар, бирок жакындан жанагы жандуу көргөндөр биринчи жолу, алгачкы жолу көп болушту. Буга чейин Кыргызстандагы мамлекет боюнча жакшы маалыматтар бар экен. Буюрса концерт аябай аншлаг менен өткөн. Күз айларында, могу кечки күздөрдө өттү. Анан ошол боюнча атайын репортаж даярдалып, ошол репортажды эң алгач өзүмдүн окуу жайыма, мындайча айтканда, биздин өзүбүздүн публикага бир жарыялап туруп, анан кийин жалпы кыргыз коомчулугуна чыгаруу максатында ушундай иш-чара уюштуруп атабыз. Мындайча айтканда, эң башында көркөм өнөр факультетинин Роза Аманованын окуучулары эжекебиздин жакшы ыр-майрам сунушат. Андан кийин ошол сюрприз деп репортажды көрсөтөбүз. Мен оюмча бардык көрүүчүлөр үчүн
бул репортаж жагымдуу болот деп ойлойм. Бексултан Чилнерчи саясий партиянын кызматкери эмессизби? Жок. Азаматсыздар. Эң сонунда айрыкча жаштар ушундай кадамдарга барып, кыргыздын маданиятын башка элге таанытуу, башка жерге алып чыгуу бул өтө чоң сыймык десек да жаңылышпайбыз да. Анан жакшы жаңылык экен Бексултан. Буюрса, жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздү да дал ушул мааракеге чакырып өтөбүз. Эртең саат 5те барып көрсөңүздөр болот экен. Анан Бексултан өзүңүзгө кайрылсак да, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Жок, ага чейин бизди чакырганды унутпаңыз, Албетте келиңиздер. Мындан сырткары дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Эмнеге бул элге мындай жөн гана социалдык байланыштарга чыгарып койбосо репортажды жандуу түрдө комментарийлерди уккум келип аткан себеби бул концерт менин алгачкы жумушум режиссердук боюнча, өзүм режиссер болуп даярданып, анан ошол Турцияга тартуулап келдик. Репортажды өзүңүз даярдадыңыз ал жакта? Репортажды биздин Манастын таланттары даярдап атат. Бизде ушундай ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы дегендей, бири-бирибизди колдоп, жаштар Манаста ушинтип турабыз. Анан атайын ошол репортажды көрүп комментарийлерин айтуу үчүн, куттуктуу сөздөрүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратович экебиз, ошондой эле Гүлжинат Суранчевич экелерибиз келген жатат. Буюрса алар дагы көрүүчүлөр үчүн жакшы бир ырмайрам да сунуп коюшат. Аны кыстарма кылып айтып кетейин азыр. Жакшы, Бексултан, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Кантип ырчылыкка аттанып калдыңыз, кайсыл жердин кулуну болосуз деген суроолорду биздин көрүүчүлөрүбүз дагы баягы сиз менен жакындан таанышкысы келип аткандар бар да. Анан эмне үчүн ырчы, азыр сиздин жооп берип атканыңызды угуп, биз балким баягы ошол ырчылардын үстүнөн бир караган администрация келгендей эле угуп атабыз да, сиздичи. Өзүмдү тааныштыра кетсем, жөнөкөй эле үй бүлөнүн кулуну болом. Атам, апам кыргыз тили мугалимдери, кыргыз тилчилер. Ош областына караштуу Кара Суу районунун Тельман айылында жарык дүйнөгө келгем 95-жылы. Азыр жаш элебиз деген. Кара Суудагылар баары ушундай кийинет го дейм, Жок, бул. Ошол жанагы тилчилердин сөз байлыгын, өзүнүн жан дүйнө байлыгын жана кичинекейимен сиңирип алдымбы билбейм, жана маданият чөйрөсүнө жүрөгүм тартып калды. Жанагы көп ырчылардан сурап калганда албетте окшошураак жоопту алышыңыздар мүмкүн, мен музыкага болгон сүйүүм кечире койгондо, бирок күчтүү жанагы вулкандай күч менен ойгондо десем болот да. Эң эле 10-11 класстарда эң алгач күйөрмандарың бул мугалимдериң, ошол жердеги жердештериң деп коет го. Биринчи жолу ошол Кара Суу таланттары 2013 кароо сынагында өзүмдү сахнага чыгып, ошол чоң стадиондо биринчи жолу тушуумду кескем. Ошондон бери акырындап эмгек менен жылып келатабыз десем болот. Ошол. Жакшы. Демек, кыргыз шоу-бизнеси сизди канааттандырат, ушул чөйрөгө аралашкыңыз келет, ошондойбу? Албетте. Мындай дейт да, коомчулукта өзүмдү сыкпа дейт да, жанагы жашоодо бир туура кесип тандаш керек. Ошол кесиптин артынан коомчулукка бир пайдалуураак бир нерсе жасаш керек дегендей. Анан демек менин колуман ушул нерсе келет. Мен ушул нерсени жасашым керек деп. Албетте азыр таланттар көп. Ар кандай жаңысындар чыгып атат дегендей көрүп атасыздар. Анын баарына эл күбө, эл сынчы, эл тараза дегендей. Анан болушунча дагы шоу-бизнесибизди дүйнөлүк деңгээлге чейин алып чыкканга аракет кылып, ушундай жакшы максаттар менен жолго чыкканмын. Буюрса азыр ошол жолумда жардам берген менин агайымды атын атап коеюн. Атын атасаң куту сүйүнөт деп коет го. Кыргыз эл артисти Анарбек Ибраевдин колунан такай билим алып атабыз. Далай көп таланттарды уядан учуруп, көптөгөн эл аралык сынактарда жеңүүчү болуп келет таланттары. Ошол биз дагы артынан аракет. Жакшы. Жарым баягы жакшы тилегиңиз бар экен, жакшы максаттар бар экен. Буюрса, эң негизгиси ошол кыргыз шоу-бизнесин эл аралык деңгээлге чыгаруу деп атпайсызбы? Башка элдерге да таанытуу. Ошол нерсе мен ойлойм да, абдан маанилүү депчи. Анткени биз ойлойбуз биздин эле бордош казак эли же бордош биздин өзбек элинин шоу-бизнеси баягы кыйла жогорку деңгээлде да. Бул нерсени моюнга алышыбыз керек. Биздин баягы бизден бир нече кадам алдыда. Ошондуктан Бексултанга окшогон жаштардын максаты, баягы ой тилеги
ишке ашсын албетте. Сөзсүз түрдө Бексулан мырза азыр сизди угуп олтуруп, баягы келечекте баягы көсөн бир мырзалардын катарына киргизгим келет да, баягы азыркы тапта белгилүү болуп аткан Канат Култаев, Даны Же сыяктуу мындай мыкты продюсерлердин катарында боло турган мырза көрүп атам да. Анан эми шоу бизнес дегенде эле баягы өзү айтып турат да, шоу депчи, бир башкача бир баналдуу эмес бир стиль менен кириш керек да. Баягы баналдуу болгон, баягы эл катары эле дегендей сыяктуу да. Башкача бир стиль менен кирбесең, азыркы замандагы элди таң калтыруу кыйын болуп калды да. Сиз эмнеңиз менен элге жагынайын деп турасыз, эмнеңиз менен элди таң калтырайын деп турасыз. Балким башка бир стилде ырдайсызбы, же башкача бир стилде чыгасызбы, же билбейм, же сөзү жок ырдайсызбы? Кандай десем, азыр баардык максаттарымды ачыкка чыгарбай турайын. Мына ушул жоопту күтүп аткам. Ушундай принцип бар менде. Бирок жалпы жонунан мындай 38 койсом. Жок, эмнеге суроону берип атам, анткени мындай көйнөгүңүздүн стили эле башкача да. Өзү элечи, анан демек башка нерсеси да башкача, бир баналдуу эмес болуш керек деп ойлойм да, келиңиз. Шоу бизнес дегенде эле, мисалы, алып баруучу чыгып, назарыңыздарда Паланчаева, Паланча деген сыяктуу түшүнүктүү болбош керек деген сыяктуу башка жаңылыктарды киргизгим келип атат да. Мисалы, дүйнөлүк башка эстрадаларын, шоу бизнестерин карап көрсөң, ар тараптан өнүккөн. Мисалы, биз жакта мен көбүнчө актёрдук чеберчилик менен дагы ошол чеберчиликке кызыгам десем болот да. Демек, ырга актёрдук чеберчиликти бир башкачараак жол менен киргизип, элге эстетикалык рахат тартуулай ала турган. Ошондой эле сахнадагы жанагы эффекттер деп койсок болот, 3D эффекттер. Ошондонун жаңы түрлөрүн чыгарып, заманбапташтырып, мындайча айтканда, могу көкүрөктөгү сезимди жөн гана үн менен, музыка менен эмес, башка да кыймыл аракет менен, башка да идеялар менен элге сунуу максатым ушул. Буйруса бар алдыда, барын эми азыр түшүндүрүп бере албайм, аны көрсөтүш керек. Менде сизге сунуш бар. Мындай кылсаңызчы, бир белгилүү монологторду алып туруп, же өзүңүз монолог жазасыз дагы, ыр менен экөөнү аралаштырбайсызбы? Биринчи куплетти ырдап барып туруп, анан припевка кайрымасына келгенде монолог айтып кетесиз. Актёрдук чеберчилик ушул жерде башталат, Анда Бексултандын талантына күбө болбойлу, кандай дейсиздер? Макул. Бүгүн бизде жаш ырчы Бексултан Алимбеков 56-72 сандары төз эфирде. Кайсы ырды аткарып бересиз анда? Түркиядан келгениме аз эле болду. Бир жумадай болуп калды. Анан ал жактан жылуу кийинип келгем да. Ой, жылуу эмес. Жеңилирээк кийинип келгем. Анан Кыргызстан деп туруп самолет ачылганда элдин баары курткада үшүп турат. Анан кичине сыркалып калгам. Азыр жакшы. Бирок тамак барып атат. Бул анонс болчу. Анонс болчу. Абидин Темиров агабыздын Алатуу деген чыгармасы. Жарайсыз. Өмүргө улап токтобой, мезгилсиз чексиз кыялга, тоо башында бүркүт толгон от, тоонун көркүн аяп кыя албай, кереметтің аппак ала тоо, кылым келет сенин эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелик. Айланайын аппак тоолорум, касиеттүү бийик соолорум. Айланайын аппак тоолорум, касиеттүү бийик соолорум деген чыгарма. Ушул жерден монолог башталат да. Ушул жерден актёрдук чеберчиликти улантпайлы, кандай дейсиз? Ушул баягы Бексултандын максаты болуп атпайбы, ушул эки нерсени айкалыштыруу. Анда бир башкы этаптар болсун, кандай дейсиз? Актёрдук чеберчилик дегенде кандай? Актёрдук чеберчиликте мисалы актёрлор кинодо ойношот, сахнада ойношот, театрда. Же болбосо мындай отуруп деле кандайдыр бир нерсе роль жаратып кое алышат да. А мен жашоодо өзүмдү ойнойм.
Ошо Алимбеков тууралуу ойношум керек. Алимбеков Бексултан кандай адам ошондо? Алимбеков эми өзүмдү мактабай эле коеюн. Бексултан келдиби азыр бияка? Студияда биз менен отурабы? Бексултан студияда эмне десем отурат. Бирок өзү үйдө эс алып уктап атат. Жакшы. Кимдин образын чагылдырып бересиз анда? Образ дегенде жок, образ кылбай элечи, импровизация кылбайлыбы? импровизация. Импровизация болгондо келиңиз мына. Таңман берүүсүн алып барыңыз. Эмнеге жок, Ооба, эмнеге? Келиңиз. Камера сиздики? Аракет кылалы. Даярбызбы? Бирок адаттагыдай эмес, башкача алып барыңыз. Жаңы технологиялар кириш керек да. Балким коштошуп туруп баштайсызбы? Ооба, ал жакта карабай эле коюңуз, карасаңыз да түшүнбөйсүз. Ал жерде сүрөттөрдү тартып эле турам. Кандай кылсак экен? Сиз баштай берсеңиз болот, Бексултан Алимбеков өзүңүз тааныштырасыз, анын таңман берүүсүн айтсаңыз болгону, калганы өзүңүздүн эркиңиз менен. Эми сиздердин немеңиздерден чыга албайбыз да, жанагы чек араданчы. Кандай кылсак экен? Чыксаңыз болот, эч кандай чек жок, Жатып алыңыз кааласаңыз. Жок, эми ал нерсеге барбай туруш керек. Саламатсыздар, урматтуу Ньюс телеканалынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Таң маанай программасында көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Гүлнур эже келдиңизби? Келиңиз, кеч калып калбадыңыз, олтуруңуз. Кечиресиздер. Конок биякта. Гүлнур эжебизди отургузуп алдык. Анда эмесе келиңиздер. Гүлнур эже кандайсыз? Ден соолуктарыңыз кандай? Аябай эртерээк келиңиз десем, негедир кечигип келип калдыңыз. Сизди жок, болду. Конокту кечирип салды. Биз коноктордун кечирип келген көпчүлүк учурда жашырабыз да. Ошондуктан сиз биздин сырды ачып койдуңуз. Бексултан, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз таңкы маанай үчүн, таңкы ушундай импровизация үчүн, албетте жакшы бир керемет чыгарма үчүн. Сизден шоу-бизнес чөйрөсүндө өзүңүз айттыңыз, жаңы технологияларды, жаңы бир баналдуу эмес нерселерди, иштемдерди киргизем деп, ошол пландарыңызды, мерчемдериңизди ишке ашуусуна биз толук түрдө тилектешпиз. чоң рахмат. Биздин таңкы коногубуз жаш ырчы мырза Бексултан Алимбеков болду.